Саламатсызбы, Мадияр Айымбекович? Саламатсыз. Сизге кайрылганыбыздын себеби учурда социалдык тармактарда сизди себепсиз кызматтан алынгандыгыңыз тууралуу ар түрдүү кептер айтылууда. Ошол айтылган кептерге сиз өзүңүз кандай пикирди айта аласыз? 7 апрелде кызматтан кетиптирсиз. Кызматтык териштирүү болду эле, же 7 апрелдин урматы үчүн кызматтан кеттиңизби, же кайсы бир жетекчиликтин кызыкчылыгы үчүн кызматтан кеттиңизби? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат, Гүлжан. Биринчиден мен телевидениянын көрүүчүлөрүнө кайрылганымды айтайын. Кайрылы баягы Кулуев жумуштан алып салса, жумуш үчүн тырышып интервью берип чуркап жүрөт деп ойлобосун. Мына Орозонун куттуу күнү отурамын. Мен Кудай деген адаммын. Мен жумуш үчүн эмес, акыйкат үчүн өмүрүмдүн баарын эле ошого жумшасам керек деп ойлойм да. Мен өз органда 1986 жылдан бери иштейм. 33 жылдан ашып калды иштеп атканыма. Акыркы кезде Ленин райондун ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп иштеп аткам 16 жылдан бери. Анан жумушта аракет кылып, элдин кызыкчылыгы, коопсуздукту, тынччылыкты кармайбыз деп эле аракет кылганбыз. Жумуш боюнча айтып кетсем, өзүңүздөр билесиздер, мына коронавируска сыяктуу жаман апат келип, ошол боюнча иш алып барып атканбыз. Биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин указына байланыштуу шаарда, республикада чрезвычайный положение киргизип, бизде комендантский час болуп, ошол боюнча жумуш алып барып атканмын. Анан жумуш боюнча менде эч кандай деле жанагы жок болчу, ойдо жок нерсе болду. 7 апрель күнү сиз айткандай 2020 жылы эртең менен өздүк курамды тапшырма коеюн деп 8:30-да коомдук чогултуп развод өтүп атсам эле мага менин орун басарым айтып калды. Ровудуну спецназ окружать этип калды. Жолдош начальник бир нерсе болуп кеттиби деп. Анан мен айттым, карап койгула, эмне болуп кетти десем, 2 бусик менен спецназ менен келип Ровудуну окружать этип, анан шаардын ички иштер башкармалыгынын орун басары, 2 орун басары, СБнын начальниги менен келип эле коменданттын буйругу деп туруп, буйрукту окуду. Что коменданттын буйругу, Оразалиевдин буйругу боюнча мени кызматтан четтетүү жөнүндө. Мен таң калып калдым. Себеби бул боюнча эч кандай деле жанагы жок болчу, повод жок болчу. Даже мен шу күнгө чейин, мына бүгүн уже канчасы болуп калды? 10-дан өтүп калды майдан. 1 айдан ашып калды. Эмнеге алганды бүгүнгө чейин мен билбейм. Андай деле эч нерсе кылган жок болчумун. Такталбаган маалыматтар боюнча Ленин райондук РЭБнин кызматкерлеринен жашыруун жоо менен сиз тууралуу сурамжылоо жүргүзгөн да. Алардын бул кадамы мыйзамга дал келеби? Жасаган иши мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи? Түшүндүм, жакшы суроо бердиңиз. Ооба, ошондой болгон. Мен буну айтып кетерimiz, бунун төркүнү бул жакта болуп атпайбы? Акыркы кездерде бир 6 ай, 3 айдын ичинде эле коомдук маалыматтарга мен тургалы жалган маалыматтар таркатылып, мени жамандоо иретинде көп нерселер чыга баштады. Себеби мен бул билгенмин, бул чыккан себеби 2018 жылы биздин ички иштер министри Жунушалиев мага мыйзамсыз бизде айтып коет, наказание берип атат, жаза берип атат мага. Каттуу сөгүш берди, андан кызматка толук эмес деп маган берди, жаза берди. Анан мен өзү мындай, өзүмдүн натурам ошондой. Чындыгы үчүн мен айтам, мен коллега болгон, ички иштер министринин коллегасында министрди критикалаганмын. Туура эмес бердиңиз, мани жөн эле берип койдуңуз дедим да. Десем, жок, мен наказ этем, мен сени жумуштан алам деди. Анан мейли берсеңиз бериңиз деп туруп, мен аны сотко бергенмин. Райондук сот, 1-май райондук соту, андан кийин городской сот, шаардык сот, андан кийин жогорку сот 2019 жылы 21 октябрда министрдин 2 берген жазасын, мага берген жазасын мыйзамсыз деп чыгарды. Ага биздин министрибиз Жунушалиев бети чыдабастык кылдыбы, генералдар андай болбош керек эле. Азыркы кезде ошондой бизде Кыргызстанда генералдар көбөйүп кетти, самопал генералдар да, мындайча айтканда. Чыдабастык кылып туруп, ошо анонимканы уюштуруп мага. Ошону менен
мыйзамсыз буйрук чыгарып, буну уюштургандын бири шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Жумагазиев Канат. Ал мыйзамсыз буйрук чыгарып, мага айтпай, өздүк курамды шаардык ички иштер башкармалыгына чогултуп, өздүк курамды чогултуп, мени катыштырбай, өздүк курамды сиз айткандай сурамжылоо жүргүзгөн. Бул мыйзам боюнча туура эмес. Себеби мыйзамда анонимка деген каралбайт. Буйрук чыгарып, өзүнүн кызматын аша чаап, Жумагазиев анонимка опрос кылат. 200 кызматкерди чогултат. Вот Кулуев мындай жаман, Кулуев андай деп туруп опрос кылганда, мен өздүк курамга рахмат айтам. Ошо Ленин район ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерine. 200 адамдан bir 8 адамы мага каршы чыгыптыр. Калганы мени колдоп чыгыптыр. Ага эмне кылышын билбей, анын жообун мага şu күнгө чейин айткан деле жок. Ошол боюнча аны да жаап жашырып койду. Мен билем буну Жумагазиев менен Жунушалиев экөө уюштурган. Бул күндө бул акталык маалымат, эси мен калп айтсам, булар сотко берсе болот мени. МВД эч кандай реформа жок. Мен буну министрге, коллегада да айтып жүрөм, совещанияларда айтып жүрөм. Себеби мен Курсан Сатарович деген биздин замминистр бар эле. Жогорку кеңеште суроо берген. Жана процент сурайсыңарбы раскрытияга деп. МВД сурабайбыз деп Курсан Сатарович жооп берген, сурабайбыз деп. Бүгүнкү күндө мына мен действующий сотрудникмин. Бүгүнкү күндө баягы эле процент сурамай, баягы эле гонка деп коет бизде. Процентоманиядан не отошли. Мен ответственно заявляю, ошол бойдон эле, ошол эле метод, ошол эле старый метод менен иштеп атабыз. Мен мындайча айтайын, мен 33 жыл иштеп, Жунушалиев реформага турган министр эмес. Мунун колунан келбейт андай. Майдар Райымбекович, бул жерде сизге айткан маалыматка таяна турган болсок, мыйзамсыз кызматтан кетиптирсиз да. Эми ошого утурлай кетели. Коомчулукка жарыя болгон маалыматтарга караганда, Октябрь рейвинин кызматкерлери пропуск сатып кармалды. Свердлов рейвиси союкларды сонуркап карап, суктантып атып, мыйзамды бузуп, коомчулукта жемеге калышты. Ошондо сиз кандай тузакка түшүп, кайсыл мыйзамды буздуңуз? Жакшы суроо бердиңиз. Эң туура эле айтасыз. Туура ошондой моменттер болуп калды, это факт. Ошондой болуп калды. Эми ал боюнча министр Свердлов районунун начальнигине, Октябрь районунун начальнигине эмне наказание берди? Бул анын аберине калтырып коелу. Бирок ошол кезде аябай кыйын момент болчу. Биз өздүк курам менен аэропортко барып, Турциядан келген, Москвадан келген, ар жактан келген, кыйналып келген адамдарды автобус менен обсерваторияга алып келип киргизип атканбыз. Киргизип, элдерди жайгаштырып, эл кыйналган. Элдер кыйналган адамдарга өзүбүз барып катышып, ал кезде мен айтып кетерим, маскабыз жетпеген маскалар болчу. Көп деле акчаны берген эмес. Биринчи күндөрү МВД 50 000 сомдон эле берген. 50 000 сом берип туруп айтты. Тапкыла спонсорлорду, өзүңөр организуйте, как хотите деген тапшырма болгон. Анан ал боюнча мен комендатурада бир совещание болуп калды. Мен комендатурага барасың да, күндө кечинде барабыз. Совещанияда Боронов келип калды, биринчи вице-премьер. Эгерде мени Борон угуп отурса, ошол вице-премьерге уят болсо керек, мен ошол кишиге суроо бердим. Мага начальник ГУ айтты, суроо бербеңиз. Мүмкүн эмес, министр запрет кылып атат деди, бирок мен всегда берем, суроону бердим. Урматтуу вице-премьер, качан бизге тепловизор бересиздер, качан бизге достаточно маска, андай-мындайларга акча бересиңер десек, Боронов мага айтты. Жолдош полковник, азыркы кезде возможность жок, болгондо беребиз. Пока эмнеңер бар, өзүңөр эле иштей бергиле деп айтты. Бирок мен ошол жерде айтып кетерим, мен ошо ЧС башталганда где-то бир айда иштеп калдым, почти бир айга жетпей иштеп калдым. Оразалиевден бир дагы мага замечание или бир туура эмес иш кылып атасыз деп бир дагы болгон эмес. Себеби Оразалиевди мен билем. Оразалиев өзү тапшырманы жакшы кое албайт. Эгерде жакшы бир зам комендант бар экен, Министерство оборонадан, ала караганда больше жумушту тапшырманы койгонго аракет кылып атты. Бирок Оразалиев как комендант, мен айтайын, тапшырма кое албай эле өзү эле байкелер эмне кылабыз, мен мындайды биринчи көрүшүм деп сурап эле жүрчү. Анан билбейм,
мени жумуштан алганда сулжа расчетный кылган жок, кызматтык териштирүү жүргүзүш керек да. Мени чакырып, эмне кылдыңыз деп айтыш керек эле. Эч кандай териштирүү да кылган жок. Менден түшүнүк катты алган жок. Териштирүүнүн жыйынтыгы заключение деп коет, аны тааныштырыш керек болчу мага. Аны да тааныштырган жок. Оразалиев мен билишимче 6 апрель күнү приказды коюптур. 7-сі күнү келип мага тааныштырып койду. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай Оразалиевден же министрден бир жооп алган жокмун. Бул мыйзамсызды аябай бузгандык деп эсептейм. Оразалиев как комендант өзүнүн кызматтык жумушунан кыянаттык кылды деп эсептейм. Буга прокуратура баа берет, Кудай буйрса. Азыркы тиги Октябрьский району менен Свердлов районунун пропуск сатканы менен кыздарга көзүн таштаган боюнча, мыйзам бузган боюнча аларга кандайдыр бир жаза колдонулду же? Жок, эч кандай чара колдонулган жок. Бул комендант менен министрдин аберине коелу. Өздөрү уяты болсо, өздөрү министр өз жооп берсин ушу суроого. Эмне үчүн ошол кезде менде бир наказаниям жок болчу, даже менде эч кандай наказание жок эле. Анан ошондой кылды эми. Ал ошо суроону министрге берип коюңуздарчы. Министр ошого жооп берсинчи. Сиз кызматтан кеткенден кийин атайын сотко кайрылып, өзүңүздүн укугуңузду коргоого аракет кылдыңыз? Мен азыркы жаңы положение боюнча мен министрге рапорт менен кайрылдым. Себеби мен азыркы кезде МВДнын составындамын да, кадрдамын. Мен министрге менен рапорт кайрылгам. Министерство, Ички иштер министрлиги 14 күндүн ичинде жооп бериш керек эле. 14 күндөн өтүп кетти, министрликтен эч кандай жооп жок. Эч кандай жооп жок. Мен билем алардын жообун. Буга чейин мени Ички иштер министрлиги айтып кетпедимби? Мага МВД 3 жолу иш козгоду. Именно МВД 3 жолу иш козгоду. Үчөөндөн тең доказательствосы жок, кыскартылып кетти. Мени ансыңар МВД 4 жолу жумуштан уволить этти, кызматтан алды. Анан 4 жолу кайра келдим. Кудай бар экен, Кудай деген экен кайра келди. Ошол себептен ошонун баарысы министрдин аберине. Жунушалиевди мен билемин. Жана айтып кеткендей эле. Ошону аберине коюп коеюн. Мага жеткен маалыматтарга таянсак, сиз бир жылдары Павликтин өлтүрүүгө шектелген Алдаяр Исманкуловду кармаган экенсиз. Ошол боюнча айтып бере аласызбы? Рахмат. Ооба, ошондой болгон, бирок мен токтоп айтып кетсем, мен кармаган эмесмин. 2007 жылы менин кызматкерим ОБЭП деп койчу, экономикалык кылмыштарга каршы бөлүмдүн башчысы Бекбоев Талгат деген жигит бар, азыр пенсияда. Ал мага информация алып келди. Мен начальник болчумун Ленинский райондун ички иштер башкармасында. Ушундай бир ГКМБдан бир кореец жигитте мыйзамсыз мылтык алып жүрөт экен, наркотик колдонот экен деп. Анан мен азыркы начальник шаардын ички иштер башкармалыгы Жумагазиев менин колумда иштечи. Кылмыш кыдыруу бөлүмүнүн башчысы. Ошону менен Жумагазиев Канат менен Бекбоевди чакырып экөөнү тапшырма койдум. Мына Бекбоев Талгаттын информация бар экен. Сен кылмыш кыдыруунун башчысың. Баргын десем, Жумагазиев айтты, мен Мадияр Эмекчи бара албайм. Мен ал тааныйт, мен барбаймын. Ошо өздөрүнүн информациясы ошол иштей берсин, мен барбайм деп качып барбай койгон Жумагазиев. Андан кийин Бекбоев өзүнүн 2 опер менен Алдаяр Исманкуловду биз кармадык. Кармап, андан тапанча алынды, наркотиктер алынды. Анан алгандан кийин биз ровдога алып келдик. Иш козгоп, камайлы десек, ошол эле күнү түндө мага звоноктор боло баштады. Коюп жибериңиз, кой бербесеңиз сизге жаман болот, аягы жаман болот деп. Ага болбостон аны ишти алып кетишти башка службага, бизден алып кетти, ал делону алып кетти. Баягы кармаган 2 кызматкерим иш козгоп, экөөнү тең жумуштан кетирди. Мен айтып атпайм, мага биринчи ишти ошондо ички иштер министрлиги ошол Павликтин иши боюнча коркуткандай мага иш козгоп. ГСУ МВД иш козгоду мага. Злоупотребление
превышение деп туруп иш козгоп, мени розыскка объявить этип камап, айтпайын дедим, айтып кетейин, мени иш козгоп, мен Казакстанга кетсем, мени розыскка объявить этип, анан мени алып келип, сотко алып келип, камаганга аракет кылды. Председатель сот ал кезде Марат Султанов деген жигит болчу. Марат Султановка ошол кездеги Совет Безопасностьнын председатели чалып, Марат Султановка председатель сотко чалып, Кулуевди 10 күнгө СИЗОго камап берген, 10 күнгө. Биз ишибизди бүтүрүп алалы деген. Анан Марат Султанов болбой коюп, основание жок деп мени подпискага чыгарып, анан соттон акталып, 31 декабрь 2007 жылы мен соттон акталып чыктым. Что мага козгогону бүт незаконно болуп чыкты. Бул деген ошо ички иштер министрлигинин ошо кездеги министри ошо козготкон болчу. Анан билесиз, ал аягы кандай болду? Алдаяр Исманкулов Павлюкты өлтүрүп, кийинки кезде азыркы кезде Казакстанда түрмөдө отурат. Ошонун артынан менин кызматкерлерим дагы жанагы болду. Биз да көрдүк, болгон окуя бул, болгон окуя. Сиз сизге болгон чындыкты ак үйдөн издейсизби же Кашкар Жунушалиевдин кабинетинен? Мен Жунушалиевке ишенбейм. Мен Жунушалиевке кайрылып кетет элем. Жунушалиевдин жана айткандай эле, бул реформа кыла турган министр эмес. Мен мына иштеп жүрөм, 30 жылдан бери иштеп жүрөм. Кызматкерлердин көпчүлүгү министрге наразы. Бизге креслосын коргогон министрдин кереги жок. Бизге ички иштер кызматкерлерин коргогон министр керек. Бул министр креслосын козгогон министр болду. Ошон үчүн бул жерде мен Жунушалиевден издебейм. Мен биздин президентибиз урматтуу Сооронбай Шариповичке кайрылып кетким келет. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен ойлойм, сиз келип реформа кылып, ушундай иштер жүргүзгөнүздө мен колдогом, азыркы кезде да сизди колдоймун. Шулга көңүл буруп койсоңуз болот эле. Мен 30 жыл иштеп, эч качан мындай нерсе болгон эмес. Мыйзамсыз мени жумуштан алып салды. Мен кайрыларым, мен жумуштан ордума коюңуз десем туура эмес болуп калар эми. Акыйкат үчүн кылып берсең, акыйкат үчүн тактап берсеңиз жакшы болот эле. Мен сизге ишенем, Сооронбай Шарипович. Ошон үчүн президентке кайрылышым ушул. А так министрге ишенбейм. Биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге дагы ийгилик. Шуну менен биздин элдерге да кайрылып кетейин. Орозоңуздар кабыл болсун. Жакшылыкта жалгашалы, элибизде тынччылык, жакшылык болсун. Рахмат сиздерге.